Эркүнгүл Чокморова 12 жылдан бери лабораторияда эмгектенет. Бир күндө 20-25 изилдөө жүргүзөт. Чийки сүттөгү антибиотиктин бар же жогун аныктоо үчүн бир нече баскычта анализ жасайт. Алгач аталган азыкты майлуулугунан бөлүп алуучу атайын жабдыкка салат. Биз андан ары канчалык санда сүттө антибиотик бар экенин биз момундай тест набор менен аныктайбыз. Ошол ифаридерге биз могу планшетти салабыз. Сүттү капать эткенден. Ал аппарат өзү окуйт, бизге графигин чыгарат, канча санда, кайсыл пробада антибиотик бар экенин же жок экенин көрсөтөт. Сүттө аталган заттын бар же жогун аныктоого 3 саат керектелет. Мамлекеттик инспекциянын жүргүзгөн иликтөөсүндө сүттүн 17 үлгүсүнөн антибиотик табылган. 360 изилдөө жүргүзүлдү. Ал деген 4 антибиотика текшерилди. Bu деген левомицетин, тетрациклин, пенициллин, стрептомицин. Бул пробалар Бишкек шаарынан алынды, Чүй областынын бүт райондорунан алынды, 7-8 райондон. Андан тышкары Таластын 4 районунан алынды. Анткени аяктарда ишканалар бар. Адистер азыктар аркылуу организмге кирген антибиотиктер ден соолукка зыян экенин эскертет. Аллергиялык реакцияны пайда кылат. Ошондой эле тамак сиңирүүчү бактерияларды жок кылып, ичеги дисбактериозуна алып келиши ыктымал. Ал эми ымыркайлардын оозунда же терисинде кычыткы инфекциясы өрчүп кетиши мүмкүн. Зыян алып келген себеби бул жөнөкөй сөз менен айтканда бул мина замедленного действия деп коет. Анткени биз билип билбей ошол антибиотик калдыктары менен продукцияны колдонсок, жесек, ошол тамак аштан колдонсок, бул аккумулирование деп коет организмде, организмге чогулуп берет, анан привыкание деп коет. Баягы организм көнүп калгандан кийин киши ооруп калса, бир дагы препарат действие бербейт. Бул жөн эле кээ бир кишилер даже баягы грипптен деле, сасык тумоодон деле каза болуп калышы мүмкүн да. Ветеринардык көзөмөл башкармалыгы мал ээлери жана ветеринарлар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан тышкары мезгил менен сатыкка коюлган азыктарга мониторинг кылып турушат. Быйылкыга пландарыбызга киргиздик. Ар бир айда өзүбүздүн райондук башкармалыктар бар. Ошолор официалдуу ветеринарларды чогултуп туруп бүт бардыгын аларга мына антибиотиктер момундай кездерде болуп калып атат. Ушундайлардын негизинде сиздер түшүндүрүү иштерин алып барыңыздар деп, алар анан ошол жериндеги кишилер мал ээлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат да. Ар бир сүт иштөөчү ишканалардын бардыгын өздөрүнүн ветеринарлары тест наборлор менен алып атышат да. Андан тышкары биздин базарларга келгенде эт келеби, сүт келеби алар сөзсүз аяктан текшерип атышат да. Белгилей кетсек, талапка жооп бербеген азыктар сатыкка чыгарылбайт. Жаныбарга антибиотик сайылгандан кийин 5 же 21 күндөн кийин гана мал ээлери сүт жана этти рынокко чыгарышы керек. Мерим Азимжанова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.